Бактылуу жаша. Ыйман жана жакшы иштер бактылуу өмүр сүрүүнүн ачкычы. Буларды эсиңде бекем тут. Илим билим изде. Көп окуу. Анткени китеп окуу кайгы кападан арылтат. Тобо кылып, жараткандан кечирим сурооңду жаңылап тур. Аллага күнөөкөр болуудан кач. Анткени күнөө жашооңду ууландырат. Куранды дайыма ой жүгүртүү менен окуп тур жана ар дайым Алла Тааланы эстеп жүр. Башкаларга жакшылык кыл. Көкүрөгүң кеңип, өзүңдү бактылуу сезип каласың. Орунсуз коркоктук шайтандан. Эр жүрөк бол. Анткени эр жүрөктүк өзүнө ишенүүгө себепкер жана бактылуу болууга жардам берет. Жүрөгүңдү кек сактоодон, кыралбастыктан, жек көрүүдөн, сараңдыктан жана башка жаман илдеттерден тазала. Бардык иште, тамактанууда, уйкуда, эл менен баарлашууда, сөз сүйлөөдө, деги эле бардык нерседе чеги менен бол. Ашыкча жүк жолоочуга азап. Бүгүнкү күнүңдү жакшы жашап, өткөн мезгил менен келечек тууралуу сар-санаа болууга убактыңды коротпо. Кайратман эмгек жана пайдалуу иш-аракеттер сага убайымдарды жана түйшүктөрдү унуткарат. Өң келбетте, материалдык байлыкта, турмуш тиричиликте, ден соолукта өзүңдөн төмөнкүлөрдү кара. Турмушта ар кандай жагымсыз нерселер же оор сыноолор болуп кетүүсүнө күн мурунтан даяр бол. Даярдыгың болсо сен үчүн катуу сокку деген болбойт. Жаман ойлордон алыс бол жана ар нерсенин жаман жагын эле ойлоп алуудан кач. Ачууланба. Кечире бил. Башкаларды түшүнө билүүгө жана айкөлдүк кылууга үйрөн. Өмүр өтө кыска. Ушунчалык кыска экенин эсиңден чыгарба. Жакшылыктан, бейпил турмуштан ажырап, жаман жолдо болуп каламбы деп куру санаа тартпа. Келе элек жамандыктан коркпо. Ар иште бир Аллага таян. Алла сага жардам берет. Чымынды пил деп ойлоп алба. Майда барат кыйынчылыктарды оор элестете бербе. Кырсык болуп кетсе кантем деп ойлой бербе. Ар нерсенин өз убагы ченеми болот. Башыңа келе турган нерсе сени айланып өтпөйт. Ал эми сага келбей турган нерсе баары бир келбейт.